Туристик сезон эчак башталганы менен учурда Ысык көлгө карай кетчү жолдун курулушу аяктай элек. Кыргызстандагы туроператорлор бул жакы сезонго таасирин бербей койбойт дешүүдө. Анткени менен мындан бир жума мурун премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Бишкек балыкчы корумду жолунун курулушун тездетүүнү жана чет өлкөдөн келген меймандарга тоскоолдук жаратпашы керектигин айткан. Июнь айы ортолоп калган маалда быйылкы Кыргызстандын туризми кандай өзгөчөлөнөт? Бул маселени Түз ободо туризм ассоциациясынын өкүлү Айша Мамбеталиева менен талкуулаганы жатабыз. Айшайым, бир канча көз ирмемден соң Айшайым куш келипсиз. Саламатсызбы. Дегенде эле биздин жогоруда айтып өткөн жолдун курулушу боюнча сөз кылсак, дагы быйылкы туристтик сезонго оң же болбосо терс таасирин тийгизген учурдагы кайсы факторлор болуп жатат сиздин оюңузча? Албетте туризм сезону башталды деп биз аны абдан күтөбүз. Көбүнчө Кыргызстанда ошол жайкы сезон абдан популярдуу. Тилекке каршы бул жылы ошол жолдор оңолуп түздөлгөн үчүн, мындай кеч башталып калган үчүн кандайдыр бир коркунуч жаралат деген ойдо болчубуз. Бирок акыркы жаңылыктар бизди кубандырат. Биз ойлойбуз, дагы убакыт бар, баарын оңдоп түзөшкө, бул кандайдыр бир инфраструктураны оңдоо дегенче. Баягы эле сапат боюнча да айтып кетсек, дагы көп көйгөйлөр бар. Бирок чынында айтканда биздики мындай кайдыгер мамилени жоюшубуз керек да. Көп кишилер ойлойт, баягы инфраструктура бирөө бизге келип жардам берет же бирөөнүн жардамы менен бирдеме кылыш керек деп. Жок, чынында айтканда ар кишинин өзүнүн колунан келген кызматтарын жасап, жерлерде жакшы кызматтарды өтөсө, мен ойлойм, туризм дагы өзүнүн жакшы нерсесин көрсөтөт деп. Мына тиешелүү мамлекеттик органдар коюлган пландары, аткарыла турган иштери туурасында маалымат бергенде даярбыз деген жоопторун угуп эле жүрөбүз. Негизи өткөн жылга салыштырмалуу быйылкы жылы айырмачылыктар болчудайбы сиздердин баамыңыздарда? Эми жылдан жылга бизге туризм приоритеттүү багыт деп айтылып келип атат. Мурун эми кыргыздарда чынында айтканда туризм бул жашоо шарт эмес беле. Биз көчмөндөр болгондуктан ошондо мындай туризмге кеч келип калдык деген ойдойбуз. Кыргызстан бирок абдан популярдуу destination деп коет, бара турган жер деп. Кыргызстан дагы алдыга койгон чоң бир жакшы максаттарга жетишет деген ой бар. Бирок чынында айтканда бул биздин өлкөбүз кандайдыр бир шарттарды түзүп берет деген ойдобуз. Бирок мында карап көрсөк, азыр деле жакшы шарттар түзүлүп атат. Бул жеке жарандар өзлөрүнүн кичинекей туризм жаатында субъектилерин ачып, кандайдыр бир кызматты көрсөтүп жатат да. Ошондой болсо дагы баягы эри шаркак иштеш үчүн бизнес, баягы государственный частный партнерство деп азыр аябай популярдуу болуп атпайбы? Ошону дагы өнүктүрүп, ассоциациялар, туроператорлор, бизнес жана өлкөбүз жалпы кошулуп чогуу иштесек, жакшы жумуштарга жетишебиз деген ойдобуз. Жакшы, мына Кыргызстан салыштырмалуу кымбат эмес, баалары жакшы тейлөөсү менен туристтерди тартаары жашыруун эмес, бирок ошентсе да быйыл баалар кымбатыраак болот дешүүдө. Буга негиз барбы? Эми жылдан жылга салыштырмалуу Кыргызстанга турлар эмнеге кымбат болуп калат? Ал чынында айтканда баягы учуп келүү учак билеттердин баасы кымбат түшүп калганы баарыңыздарга белгилүү болгондой эле. Эң чоң авиаперевозка бизде Стамбул аркылуу түрк авиалиниялары жана Аэрофлот Москва аркылуу келишет. Көптөн көп айтылган сөздөр бул жана открытое небо программасын, ачык асман программасы кирсе, билеттер дагы арзандап, ошо келгенге шарт түзүп бере алабыз деген ойдобуз да. Анткени чоң базарлар бул Азия тараптан, Түштүк Корея, кандайдыр бир башка чоң өлкөлөр, Кыргызстанга кызыккан өлкөлөр көп да. Бирок мында карап көргөндө же Стамбул аркылуу, же Москва аркылуу деп эки гана жол менен учуп келе алат да. Ошондуктан билеттер кымбат. Эми экинчиден алганда салыштырмалуу Турция, Тунис, Египет жана абдан популярдуу чоң туристтик жерлердин баалары эмнеге арзаныраак? Алардын сезону жеке эле 3 ай эмес, алар 6 ай, 7 ай, 8 ай, керек болсо 12 ай тең иштей турган шарты бар да. Биз ошого мындай кандайдыр бир климатка байланыштуу, жер шартына байланыштуу бирөт. Ошончо деле Кыргызстан абдан кызык, абдан мындай өзүнүн бир кайталангыс жер деп айтып келген кишилер кызыккандар көп. Эми ошол биз айтып аткан сезондун
туристтик сезон бир эле мезгилге жай жана күздүн 1-2 айына гана байланышып калганыга байланыштуу кандай чараларды көрсө болот? Мамлекет жана жеке ишкерлер тарабынан биргеликтеби ушул сезонду максималдуу түрдө пайдалуу колдонуп калуу үчүн? Ооба, биздин ассоциация көбүнчө айыл шартында иштеген, жөнөкөй кыргыздардын жашоо шартын көрсөткөн жайлоо туризм деп коет эмеспизби? Биз ошо жайлоолорго дагы көңүл буруп, накта кыргыздын жашоосун көрсөтүп, тоого жөө чыгып, же атчан чыгып, ошо кыргыздын жашоо турмушун чагылдырган көбүрөөк турпродукттарды иштеп чыгып, ошону тартуулашыбыз керек. Анткени көп учурда туризм сезону дегенде эле биз баягы ысык көл менен эле чектелип калып атабыз да. Ошон үчүн мындай көз карашты кеңиринен алып, көптөгөн жакшы кишилерди суктанта турган, мына азыр популярдуу болгон Ак Сай өрөөнүндөгү Көл Суу көлү же ошол эле Сары Челек, Чоң Алай, Алай районундагы аябай жакшы жайлоолор, жакшы шарттар бар. Ошонун баарын биз туура көрсөтүшүбүз керек деген ойдобуз да. Анан чынында айтканда бул жеке эле чын эле 3-4 ай менен жабылып калбай, азыр абдан популярдуу болгон кышкы туризмди өнүктүрүү. Бунун дагы абдан жакшы өнүктүрүүгө шарттары бар. Биз инфраструктураны кура албасак дагы, бирок жана фрирайдинг деп коет. Ал өзлөрү жанагындай кандайдыр бир жардам эмес, ат менен тоого чыгып, анан өзлөрү лыжа теп, баягы элдер теппеген кызыктуу жакшы жерлерге кызыгып келгендерге жакшы шарт түзгөнгө биздин колубуздан келет да. Ошого жакшы бир шарттарды түзүп беришибиз керек. Мына биз билебиз, жылда жай жакындап калганда эле ысык көлдөгү эс алуучу жайлар текшерилет. Негизи ал жактагы тейлөөдөгү өзгөрүүлөр барбы, жана ошондой эле экологиялык коопсуздук жаатында? Ошо биз эми эң чоң мисал бул Непалдын мисалы болуп көрсөтүлөт. Биз айтып атпайбызбы, масс туризмдечи, массовый көп киши келгенде бул кандайдыр биз айлана чөйрөбүзгө, жаратылышка бир кандайдыр бир зыян келтирип, анан ошондон кайра арыла албай калганыбызга деле жол баратат да. Анткени азыр көрсөңөр, Непалда 1-2 басканда эле бир тоонун ордуна чоң таштандылардын турганын көрөсүң да. Биз Кыргызстанда ошондойго алып барбай, биз баягы массовый туризм, арзан туризм дебей, бир кандайдыр бир өзүбүздүн нишадагы, нишевой туризм деп коет, бир өзүбүздүн ордубузду ээлеп калышыбыз керек да. Ошондуктан биз экологияны чогуу кармай жүрүшүбүз керек. Чынында айтканда текшерүүлөр болуш керек. Баягы кандай болот, бизде кыргыздарда мейли деп коюп эле аягына чейин баягы жүрө беришет эмеспи? Бирок текшерүүлөр дагы орду менен чара көрүлүп, кандайдыр бир текшерүүлөр да чын, анан мындай объективдүү болуш керек да. Ошого биз кандайдыр бир туура эмес көз караштарга жол бербешибиз керек. Биз жана жогоруда сүйлөп кеткендей, жайкы сезон дегенде эле бир эле ысык көл эмес, башка да Кыргызстандын кооз жерлери тууралуу унутпашыбыз керек. Жыл сайын Соң көл, Сары Челек аймактарына келген чет элдик коноктор жок эмес. Ал жактагы абал кандай? Ошол жактагы өтө популярдуу эмес багыттар, Кыргызстан ичиндеги багыттарды өнүктүрүү жаатында кандай иш чаралар жүргүзүлүп атат азыр? Мамлекет тарабынан же жеке туристтик фирмалар тарабынанбы? Ооба, биз жерлерди кыдырганда баары эле айтат да, ой жерибиз сонун, ой биздики сонун, көл сонун, тоо сонун депчи. Бирок чынын айтканда кыргыздардын жакшы сөзү бар, элдин көркү жер менен, жердин көркү эл менен депчи. Ошондуктан эң негизгиси биздин меймандостугубуз, элдер ошону унутпаш керек, ошону кармашыбыз керек. Анан кандайдыр бир өзүбүзгө тартышыбыз керек. Бардык эле региондордо жайлоолор бар, тоолору бар, суулары бар дегендейчи, ошону бирок туура позиционирование кылып эле, анан ошону өнүктүргөнгө ар бир кишинин, ар бир жарандын, туризмге кызыккан кишилердин өзүнүн бир шарттары бар да. Биз ошого жардам берүү иретинде жерлерден жаңы бир турпродукттарды ачууга шарт түзүп беребиз да. Анан эми мындай болуп калып атпайбы, 1-2 жакшы бир популярдуу жер болсо, элдин баары эле ошол жака барып калган жерлер баягы иштелбей, каралбай калгандай мындай болуп атат да. Бирок мен ойлойм, бул ошол жакта жергиликтүү элдин дагы бир каалоосу болуш керек. Бир келип баягы искусственно аларга бирдемени таңуулагандан алыспыз, бирок ошентсе дагы ошол жерлерди өнүктүрүүгө шарттар көп эле. Эң негизгиси ошо элдин каалоосу, эң негизгиси элибиз аман болсун, эл аман болсун, журт аман болсун, эл ичинде биз аман бололук деп, Кыргызстанга келе турган туристтер ошол тынччылык болсо эле баары келет, Кудайым насип кылып баары эле келет деген ойдобуз. Анан дагы бир айта турчу нерсе, биз баягы жакында
виза фри режим деп визадан бошотулган көп кишилерди, жарандарды 46 мамлекеттен кабыл албадыкпы. Бул дагы аябай жакшы көрсөткүч болду. Эми эмки кадам бул жана электрондук визаны кабыл алууда. Эгер ошол кирсе дагы мына Тасакоом долбоорун алып. Ооба, кече жакын Тажикстанда да кабыл алып, көп киши баягы кагаздан коркуп, каяка барам, эмне кылам деп түшүнүшпөйт да, билбейт. Анан интернет булактарында дагы өйдө ылдый башкача маалыматтар кетет. Эгер ошол ачык айкын, ошо электрондук виза кабыл алынып калса, жакшы болот деген ойдобуз. Бул эң негизгиси Кыргызстанга жолдорду жаппаш керек дагы. Ошол биз мындай кандайдыр бир кызыктуу, жакшы өлкө, келгиле эс алгыла деген ошондой гана ачык өлкө болуп өзүбүздү позиционировать этишибиз керек да. Мына ушундай жакшы позитивдүү нота менен маегибизди жыйынтыктайбыз. Рахмат айтамыз сизге. Туризм ассоциациясынын өкүлү Айша Мамбеталиева менен 11 каналынын түз эфиринде баарлаштык. Ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат.